Месси сени бир тыйынга албайт. Сен күйүп, убактыңды бөлүп, жан үрөп жаткан ошо Барселона, Роналдо деп алар сага бир тыйын ордунда көрбөйт. Убактын дагы бөлбөйт. Мисалы бул сен боло турган болсоң, бул Месси дейли. Сен Месси бул жакта, сен бул жакта турасың. 8,5-8 миллиард адам боло турган болсо, бул адамдардын ичинен Месси сени тааныбайт. Месси сени билбейт. Бир ой калчап дагы койбойт сени. Ушул ушундай адам. Же бул Нурбек, же бул Куштар, же бул ушундай Мухаммад деп таанып да койбойт сени. Билишти дагы каалабайт. Сени таанышты дагы каалабайт. Убактысын бөлгүсү дагы келбейт. Неге? Ага ошо тобу ыйык, ошол футболу ыйык, ошол футболдун аркасынан чуркаш керек, тирүүлүгү, акчасы ошол. Семьясы менен убакыт өткөзөт. Сени таанышты дагы каалабайт, убакыт бөлүштү дагы каалабайт. Сени таанышты каалабаса, сага убакыт бөлүштү каалабаса, сен ал үчүн бир копейка боло турган болсоң, бир тыйын боло турган болсоң Барса үчүн, сен эмне үчүн алтындан да кымбат болгон убактыңды аларга кетиришиң керек? Мен бул нерсеге, футболго каршы эмесмин. Мен чуркап ойноштун тарабындамын. Мен да футбол жакшы көрөм, мен дагы ойнойм. Бирок мен телевизордо отуруп алып көрүп, семирке чагып көрө турган адам эмесмин. Спорт менен машыгып, чуркап ойной тургандардын тарабындамын. Анан көрүп, болеть этип, телевизорду жеңилип калса, телевизорду сындырып ыргытып берип, Барса жеңип калса Насырине жакшы, Барса жеңилип калса Насырине жаман, келип аялы менен урушат. Анчалык даражада болуп кетпеш керек. Ал сени тааныбайт. Ал сага маани дагы бербейт. Анан сен эмне үчүн анын аркасынан күйүгүшүң керек? Аны колдошуң керек, аны коргошуң керек. Бүгүн өтө таң калам. Сени билишти каалабаган адамдын артынан бүгүн эки жакка бөлүнүп алып, ал жакшы, жок бул жаман. Ал жакшы, бул жаман деп маселеси ушундай да. Биздин республика, Кыргыз Республикасынын областтарында, мына региондордо мындай байкасаңыз, сүйлөп аткан маселеси продуктанын түшүп кеткени, көтөрүлүп кеткени. Саясат, андан кийин ушу футбол да. Барса жеңип калды, же Месси мындай болуп кетти. Сага не пайда алып келет? Азыр мен Месси тууралуу өмүр баянын айтып берем, футболдон өмүр тардыгын айтып берем. Сага не пайда болот бул маселеден? Алар да туура ийгиликке жетип, ошондой футбол жаатынан чыгып, өзүнүн тарыхын жаратып атат. Бирок алар тууралуу сүйлөп, жөн эле сүйлөп отуруп сен не пайда табасың? Урматтуу мекендештерим, ошондуктан ойлонушубуз керек бул маселеде. Биз керексиз, пайдасыз нерселерге убакытты мусулман эч качан кетирбейт. Мусулманга бул нерсе жарашпайт. Мен мусулманмын дегенге бул эч качан жарашпайт. Ошондуктан кимге карап кадам таштап атабыз, кимди үлгү тутуп атабыз? Бул маселени ойлонушубуз керек. Тайсын мусулман деп сүйүнүп кетебиз. Тайсын мусулман болбойбу? Ал мусулман болуп, ал өзүгө жакшылык кылды. Исламга эмес. Ислам ансыз дагы жүрө берет. Тайсынсыз дагы ислам бойдон кала берет. Өнүгүп эле кете берет ислам. Бизге жолдогу бир бомж мусулман болсо дагы ошол нерсе дагы бизди кубандырат. Себеби Тайсын кылбаган ишти ошо бомж кылып коюшу мүмкүн мусулман болуп туруп. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, болбогон керексиз нерселерге убакытты, каражатты, энергиябызды сарптабайлы, урматтуу мекендештерим. Өзүбүздүн келечектеги максатыбызга. Месси бар экен, да туура бар Месси. Мессидей балдарды Кыргызстаныбыздан чыгарышыбыз керек. Роналдо бар экен, Роналдодой адамдарды чыгарышыбыз керек. Бар экен деп башкалардыкын мактап отура бербестен, аркабызды көтөрүп, эмгек кылышыбыз керек. Ошондой балдарды тарбия кылышыбыз керек. Балам артист болот дей бербестен, футболго бер. Футболист балдар чыксын Кыргызстандан дагы. Урматтуу мекендештерим, отуруп алып, аны муну алтындан да кымбат болгон убактыбызды керексиз, бизди күйбөгөн, бизди сүйбөгөн, биз үчүн бир тыйын аракет кылып койбогон адамдарга убактыбызды берип койбойлу. Биз өзүбүздүн үстүбүздө иштейли. Ал сүйлөп жаткан адамды байкасаң, эң күчтүү саясатчы, Роналдонун алдында жүргөн адам да, мындайча бүт сыпаттарын билет. Урматтуу мекендештерим, бул маселеде ойлонойлу.